Туалетте тилиңди тый. Көп адам туалетте сүйлөшүп атат. Общественный коомдук жайларда кабинкалар жакын болгонуна байланыштуу телефондо кээде диний темаларды видеолорун көрүп отурганы угулат. Сүйлөшүп отурганы угулат. Ассаламу алейкум деген угулат. Урматтуу мекендешим, уят эмеспи? Чоң кишилер уялбай телефондо сүйлөшүп отурат. Видео көрүп отурат, телефон ойноп отурат. Айтайын дегеним, телефондо тилиңди тый, сүйлөшпө, какырын түкүрүнбө, истинжаны сол кол менен аткар, өзүң жиркенген нерсени башкаларга көрсөтпө, сол буту менен кир, эрежелерин аткар. Ал эми экинчиден, тилиңди тыя турган жер бул ата энеңдин алдыда. Башка сүйлөй бербе. Ата энеңден кыйын болуп кеткен жериң жок, кыйын боло албайсың дагы. Апаңды көтөрүп Кабаны 128 жолу айлансаң дагы бардыгы бекер эгер ата энең сенден нааразы болсо. Ата энеңди ыраазы кылышка прям 100% аракет кыл. 100% аракет кыл. Ал эми үчүнчүдөн тилиңди тыйышың керек болгон жер бул молдо. Устанын алдыда колуңду тый, молдонун алдыда тилиңди тый дейт го, бул бар нерсе. Илим маселесинде урматташыбыз керек. Кээ бирөөлөр муфтиятта 20 жылдан бери, мечиттерде 30 жылдан бери эмгек кылып аткан илимдүү устаздарыбыз бар, алардан бир маселе сурабайт. Аларды урматтап сыйлап койбойт. Бир маселе сураса, кичине интернетке чыга койсо, кичине звездалыгы болуп койсо, кичине элге таанылып калса таксир деп ойлоп, ошого жакындап, ошого мамиле кылып, ошо менен жүрүп калат. Илим кимде негизи? Устаздарда. Багы сырткы фон илимдүү дегенди билдирбейт мекендешим. Сүннөт кийип алса, сакал коюп алса, ал молдо деген эмес. Же 5 күн мечитке каттап койсо, таксир экен, барып сурайбыз, ал билет деген эмес. Мисалы сиз ошол азыр дин маселесинде жооп бергенден эч ким коркпой калды да. Мечиттеги бир таксырдан сурадыңыз бирдекени. Фык маселесинде бирдеке сурадыңыз, тарат мисалы, могу кандай депчи. Ал жооп берди өзүнүн билишинче. Сиз аны келип алып интернетке чыгып айткан жоксуз. Бирок айтып калышыңыз да мүмкүн. Айтпадыңыз, сизден бирөө сурады. Ушундай деп, сиз уккансыз, ага сизге айткан да. Сиз ошентип айттыңыз, балаңызга айттыңыз, аялыңызга айттыңыз, буга айттыңыз, ошентип айтып жүрүп 15 адам айтып койдуңуз. Тиги билген эмес деди турасын. Туура эмес өкүм 15 адамга сиз жеткизип койдуңуз да мекендешим. Ошондуктан бирөө бирдеке деп былжыраса ишениш керек эмес. Эгер дин маселесинде болсо өтө катуу ойлонуш керек мекендешим. Аны илимдүү адамдан сураш керек. Илими бар адамдан, билими бар адамдан. Бүгүн диний илими жок, бирок диний форматта сүйлөгөн адамдар өтө көп. Чындыгында өтө көп. Аратырлыгы жагы бар, мотиваторлук жагы бар, бирок диний бир медресени же илимдүү бир жерди бүткөн эмес, илимдүү устаздан сабак алган эмес. Мен буну өзүм кыйындыгымдан же илимдүүмүн деп эсептебейм мен дагы. Мен жолго чыккан эле бир жолоочумун. Илимге аракет кылып аткан бир талабамын, студентмин. Канчасына жетебиз, жетпейбиз, айырмасы жок. Мен неге амал кылам? Менде бир түшүнүк бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аяттар түшкөн. Бир аят түшсө, ошону жеткизген, амал кылган, жашаган. Бардык Куран түшүп бүтсүн, бардык илимдерди алуулайын, анан жеткизем деген эмес да. Мен колдон келишинче нени билсем, ошону айтып, өзүмө каалаган жакшылыкты башкаларга каалаган аракетин кылам. Себеби пайгамбарыбыз ошондой болгон да мекендештер. Анан илимдүү экен, илимсиз экен, башка экен, андай экен, мындай экен деген сөз бул бар нерсе. Муну эрежесине коюп алыш керек. Жөнөкөй элдер дагы түшүнүш керек, что илимдүү адамдарды ар дайым азиздеп урматташыбыз керек, илиминен алышыбыз керек. Чоң уста Тариел Абжалбек устазыбыз бар акыйдадан мисалы үчүн. Сабагына барсаңыз 10-15 адам отурса отурат, болсо жок. Мисалы үчүн барып бутун жууп кызмат кылып, дубасын алып, илимин ала турган адамдарыбыз эч ким барып дубасын албайт, бир жашоосу менен кызыгып коеюн дебейт. Ойлонушубуз керек мекендештер. Назар деген нерсе бар, илим деген нерсе бар. Устаздын назары түшпөсө, канча илимди күчтүү алган өнүгүшүң өтө кыйын. Илимиң мындай болсун, бирок устаздар назар кылган болсо, көп нерсеге жетип коесуң. Ошондуктан ойлонушубуз керек, илим окушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Бирок кичине илим окуп алып же мындай башты мындай көтөрүп, сен ким эдең деген теманы токтотушубуз керек мекендештер. Сен колуңдан келгенин кылып атасың, ал дагы колунан келгенин кылып атат.
din üçün. Kээ biriler butu menен çurkap dinge kızmat kılıp atat, kээ biriler ilimi menen, kээ biriler emgegi menen, kээ biriler barıp küçü menen degендей. Har kim özüne жараша ахиретте суроо жооп болот. Tamam.